Бүгүнкү сабагыбыз таблицаны кантип түзөбүз. Бул жерге биринчи бул жака жазып алсак болот. Мына жерде сиздерге мына көрсөтүп кетейин. Мына кыймылдап аткан экрандагы бул курсор болот. Бул бир нерсени издеп, ушинтип эмне болуп атканда ушундай стрелка болот. Эгер жазуу болгон мезгилде мындай сызыкча болуп калат. Интернетте төгөрөк болуп калат, таблицада дагы ар кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн. Ушул көрүнгөн жебени мына жерде сызыкты ушуну курсор деп атайбыз. Эми мен бул жака окуучулардын тизмеси деп коеюн. Окуучулардын тизмеси деп туруп бул жака таблица түзөбүз. Таблица түзүш үчүн вставка менюсуна киребиз. Бул жактан таблица. Анан бул жерден каалагандагы өзүбүз мындай кылып өлчөп түзсөк да болот. Бирок бул жерде саны чектелген да. Бир аз бул жагы дагы чектелип калган. Ушундай кылып түзсөк болот. Же болбосо мына жакта ставить таблицу дегенге кирип, бул жактан каалагандай канча мамыча, канча катар керек. Бизде 5 мамыча мына катарды мына стрелканы бассак чоңоюп кете берет. Бизде 30 окуучу кылып коелу. 30 окейди басабыз. Эми мына жерде көрүнүп турган курсорубузду мына жерге алып келсек, мындай болуп плюс белгисине окшоп калды. Эки жанында стрелкасы бар. Ушул жерден ушундай болгондо мышка менен да кармап туруп бул жака тартсак, каалаган жерибизге жылып калат. Эми бул жака номер жазабыз. Номер жазыш үчүн shift менен 3-тү бассак номер болот. Экранна клавиатурадан көрсөтүп кетейин. Мына shift'ти басып мына жака келсек, мына ал жерден мына 3 тамгасын 3 санды бассак номер чыгат, 5-ти бассак процент, 6-ны бассак кош чекит, 7-ни бассак суроо белги, жылдызча, мына кашалар, ушулар shift кнопкасын басып туруп басканыбыздан кийин, баскандан кийин ушулар ушул жакта аткарылат. Эми мына жака фамилиясы, аты дейин. Фио кыска жазып кое берейин. Фио деп туруп жазып, бул жака 1, 2 деп жазып кете беребиз. 4, 5. Ал эми мына жакта окуучулардын туулган күнү. Туулган жылы. Ал эми бул жака цел номер. Бул жака омес. Омес дей турган болсок, омес бир аз көбүрөөк местан элейт. Ошон үчүн бул жакты мындай кылып тартып чоңойтуп алсак болот, өз каалаган жерге чейин. Мына жерге туулган жыл дегенге бул жака азыраак эле место элейт. Эми мындай кылып туруп коюп алсак болот. Эми мына жакта биз ушул жерде окуучу керек болуп калды. Мына жерге 6, 7, 8, 9, 10, 11 деп туруп ушинтип кетип эсептей беребиз. 11 деп каалагандай кылып жазып алабыз. Эми мына жака окуучулардын тизмесин жазып атканда, алфавит боюнча жазып атканда кандайдыр бир жерде Асанов деген калып кете турган болсо, бул жактан курсордун ушул таблицанын акыркы мына четине алып келебиз дагы энтерди бассак, ушул жака дагы бир мындай таблица кошулуп калат автоматтык түрдө. Же болбосо мына ылдый жагына дагы эле аягында таблицасы түгөп калганда курсордун акыркы жагына алып келип энтерди мындай басабыз. Ушундай болуп кошумча таблицалар бизге чыга берет.